Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыз тууралуу учкай кеп. Эмгегин эл баалаган окшош тагдырлар. Атадан жакшы туулса элдин туусу болот дегендей, элдин туусу жана сыймыгы Гапыр Мадаминов. Тексти баяндаган Салтанат Бейшенова. Атадан жакшы туулса элдин туусу болот дегендей, элдин туусу жана сыймыгы Гапыр Мадаминов. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Агайдын атасы Маматкул атанын осуяты орундалып, жалпы элдин копулуна толгон, билим берүү тармагында ополтоодой эмгекти жараткан агайыбыз Ош Жалал Абад жергесине барып келди. Билимдүү билимин берет, акылдуу акылын берет дегендей, мугалимдерге жана ата-энелерге баалуу кеңештерин айтып, рух казандарын толтуруп, жан дүйнөсүнө арулукту, сулуулукту тартуулады. Ата менен баланын ак эмгек мээнет менен иштеген иштеринин окшоштуктары бар экенин айткым келди. Агайдын атасы Сүлүктүү шахты башкармасында жумушчу болуп иштеген. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей 30 жыл иштегени үчүн 1989 жылы шахта башкармасы тарабынан агайдын атасы Жигули автомашинасын алууга татыктуу болгон. Атадан жакшы туулса элинин камын жер дегендей, агайдын билим берүүгө кошкон салымы үчүн күнү түнү иштеген эмгегин баалап, Жалал Абад облусунун тургуну Түгөлбай Сейдалиев, уюштуруучу Бектур Токтоноев жана Дос курулуш компаниясы бүгүнкүнүн дүйшөнү деген Жигули темир тулпарын белекке беришти. Аталган компанияга жана Түгөлбай Сейдалиевге терең ыраазычылык билдиребиз. Уулум, сенден адамдар береке тапсын деген ата сөзү орундалды деп ойлойм. Себеби кыргыз элинин 7 тубандын ак батасы агайга тийди. Эне мектеби, айым, жаш мугалимдер мектебинин зарылдыгын сезип, баалаган инсандар анын жакшылыгын көрүп келишүүдө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова. Башка бир кадырын билгендердин эсиндемин, зыркырап сыздабачы сезимдерим, сыноого түшүп анча эзилбегин, сыйласын сыйлабасын башка бири, ырымды билгендердин, сырымды билгендердин эсиндемин, сан миңел кайратымды ширеп турат, баркымды билгендердин, кадырын билгендердин эсиндемин, ырымды билгендердин, сырымды билгендердин эсиндемин, ай эсиндемин.